Туугандар, ассаламу алейкум. Караңыздар, без депозит, без чуу машиналарды арендага издеп аткан болсоңуздар, туугандар, телефон номер, адрес жазып коем. Могу машиналар экономдор 1700дөн, комфорттор 2200дөн, комфорт плюстар 2600дөн башталат экен, туугандар. Ар машина жылына комплектациясына жараша, ошол мен көрсөтүп койгон телефон номерге чалып, адреске келип, бүт машиналарды көрүп, билип, алып ишти кылсаңыздар болот. Караңыздар, машиналар чек-чейип турат, туугандар. Машина кеңир экен. Бул улица Горбуновадагы Easy Drive таксопаркынын экинчи точкасы, туугандар. Бир жумадан бери Кытайлардан ана акча беребиз, мына акча беребиз деп атып, 10 күндөй өтүп кетти. Ушундай давление болуп, акыркы күндөр болбой калдык да. Анан кийин Кудай буйруп бүгүн мынакей 25 болуп калды эле. 1,5 миллион акчабыз калды эле. 1,5 миллионду алып, мен эки машинанын акчасын төлөп, азыр Рамазан таксыдын офисинен чыгып, мынакей балдардын акчасын азыр берип коеюн деп жөнөдүм, туугандар. Канча? Bir айдын ичинде 1 миллиондон акча иштеппиз. 8 миллион. Туура эле. Bir айда выходной болду, bir 3-4 күн. Ошондо bir 25 күндүн ичинде 1 миллиондон акча иштеппиз, туугандар. Мынакей. Экипажга молжедет 1 миллион 11 миң рубль акча бар. Машинанын 375 миң эки машинанын акчасын бердим. Ушинтип кетип атабыз. Кудайга шүгүр, тынчаман алып алдык. Бүгүн булардын акыркы күнү алып барып, азыр аэропорттон нары салып беребиз да. Ошо бойдон акчасын бербей калса, каяктан табат элек буларды? Апрелде келебиз дагы деп атат, туугандар. Так что көрөбүз, ага чейин дагы Яндексте иштеп турабыз. Так что альхамдулилlah, Кудайга шүгүр. Сон иштетип ушулай дачы. Удачный болду. Special music. Pepe. Very good. Ana baykuşlarım da gitti. Окончательно кетишти эми, туугандар. Шунчалык бул байкуштардын акчасына көнүп калган экенбиз. Эми эмне кылабыз билбейм, ачык эле. Айла жок. Яндекс менен иштейбиз эми дальше. Если что, бир жумадан кийин дагы 1-2 машина керек болуп калышы мүмкүн деп атышат, но билбейм. Азыр буларда жана китайский Новый год башталыптыр да. Ошого бүт бардыгы булар кетип атат. Китайский Новый год буларда 1 ай болот экен. Нургазы дейт, барып дейт, 1 ай каникулда болобуз дейт. Ушундай туугандар. Жакшы болду, өтө жакшы иштеп алдык, ушулар досу менен. Келип калса дагы көрөбүз эми. Булар жөнөтүп койдук. Азыр 3-4 адам калган. Акыркы рейстин кечинде отелден немеге алып, больницадан отелге алып келип коебуз. Ошо менен болду. Биздин контрагыбыз ошо менен бүтөт, 1 айлык. Өзү 24 түнө чейин деген эле. Нургазы, хотя бир күндү подарок кылып бербейсиңерби дедилер. Всё, дедим, от души, бир күн подарок силерге. Вы же наши гости деп ошентип сүйүндүрүп койдук байкуштар. Бүгүн ошентип бесплатно ташып койдук бир күн. Кечинде отелге алып берип таштайбыз. Ошо менен эртеңден баштап. Яндекс. Жди нас, Яндекс. На халяву денег закончился, короче. Яндексте ишти баштадык эми. Азыр биринчи заказды алып келдим. Армяндар экен. Өзү саат кечигип чыгып алышып, саат 12ге барышыбыз керек деп 12де чыгып алышкан. Мындай деп берсем мазгын чаксы болот. Ала жок эми иштейбиз да. Яндексте. Шагына дагы шүгүр. Кытайларга жаман көнүп калган экенбиз да, кечкалар түшүп жүрөт, тем более алар менен ха-ха-хи кылып, деп чулдурап, бири-бирине түшүндүрүп атып. Яндекстин мындай клиенттери
Чем жанагы беркинде жанагы разный адамдарды көрөсүң да ушунчалык мындай капризный сезилип калат экен уже мындай терпенияң чыдабай зорго эле жеткизип барасың го. Мен эсимо верте менен жана китайлар ташыйм деген сөйлө жөн эле өзүм жынсы менен эле чыгып алып карашым да кийбей жынсы кийип футболкачан эле жазбаса эле Нургазы без дресс-кода. Ушундай туугандар. Анан кийин бир нерсе сурайын дедим эле. Могу биздин Кореяга барып жүргөн, барып келген подписчиктер болсо, ага инилер, же карындаштар болсо, кандай документтер керек, виза алган именно Москвада. Ошону комментарийге жазып, болбосо мен Инстаграмдан жазып койсоңор да сонун болот эле. 1-2 айга Кореяга барып келиш керек болуп атат. Бир-эки иштер бар, короче. Менден аябай көп балдар жазып сурап калып атышат да. Нургазы В-класс алайлыбы же бизнес алайлыбы депчи. Алганда туугандар мондай сезон малды алыш керек экен да. Сезон уже жок да, могу жайында ошол малдарды алып туруп 2-3 ай иштеп, жакшы мисалы үчүн алганда эле иш болот да. Айына 1 миллион, 1,5 миллиондон иштеп, 4-5 айларыңарды период жаап алсаңар, ошондо жакшы экен да туугандар. А то мондай не сезонный малды алсаңар точно кыйналып каласыңар. 7-8 миллион акча. Айткан оңой. Төлөгөнү келгенде кыйын аны ачык элечи. Ошон үчүн ойлонуштуруп иш кылгыла туугандар. А то кыйналып каласыңар ачык эле, аябай кыйналып каласыңар. Бунун баарын бериш керек да. Бербегенге айла жок. Ушундай. Бүгүнкүгө 3-чү заказ болуп атат. Бүт бардыгы эле балдары менен чыгып, бирок кресло кошушпайт да. Булар да билип калды. В-класста болот по-любому. Айла жок алып кетет депчи. 2 заказ тең ошентип. Балдары менен алып баштадым. Домодедового заказ алдым. Канчалык болду экен? 56 минут 1 саат жүрөт экен да. Аны жетин разворот кылып келе берейин. 56 минут. 5000ге берер. Как раз чай пай анымына бүт чыгып калат экен. 5308 рубльге келдим. Бүгүнкү күнгө 3-чү заказ. 2 кыз экен чекчеңдеген. Жөнүнө чекчеңдейди. Ладно деп койдум. Чё скажу депчи. Кеттик эми. Досубуз Кореяга учуп аттı эле. Барып ошо менен кайры кош деп коюп анан кийин дальше ишти кылабыз. 3 заказ менен 6963 рубль, 7000 3 заказ менен. Асманда айда сулуу, күндө сулуу, ар бир адам өз-өзүнө айдай сулуу. Менин тишим ушу кокотайдын ашы боло турган беле. Такыр эле. Бүтпөдү. Аз калды бир саз, Атырабыда жакшы бир кыргыз баланы жолуктуруп калдым, стоматолог. Ошого барып атам азыр. Эгерде керек болсо, WhatsApp'tan жазсаңар номерин берем. Ортодонтический жактан, пломба, тиш коюу кыскасы универсал бала экен, ушунчалык чынагында. Опытныйчы. Ушундай туугандар, тишимен арак берген каратып чыктым бир сире эми. Линия алып койдум, дальше ишти кылабыз туугандар. Досум аэропортко жеткизип келдим, Сахалинге учуп кетип атат. Визасын жасатып келсе, аны буйруса бир айда Кореяга жөнөтөбүз. Анын артынан биз да кетишибиз мүмкүн. Ушундай туугандар жаңылыктар. Көрө жатабыз. Мына чыңгырап атат. Удальцова дейт.
Кольцоны порташтайбыз азыр. Айлана жимдиш, караңгы түн ортосу, кандайдыр шыбыш, калп эле ойготпочу, уйку жок неге, сураймын бул эмне, сезимдер учат, убакыт токтотпочу, ал учат неге, алыстарга мени, алгалган сезим шаштырат. Акку болуп учкум келет, айдай сулуу кезимде, эй, асмандагы жылдыз болуш, ал сезимде. Жылдыз болуп учкум келет, жашынакай кезимде, эй, жер жүзүндө. 11:54. Можно Да. Ремонт жасап койду эле, кайра бузуп атышабы, же ремонт кылып атышабы Кремльдин жандарын. Бир заказды алып келдим. Что там у нас? У нас сегодня касса что? 11.337 рубль болуптур. Бүгүнкүгө жетет го дейм. Эрте барып, эрте жатып, эрте туруп алсам, кеш тургандан кийин күндүн баракасы кетип калат. Обедте туруп алып, эч нерсеге жетишпей калып атам. Анан кийин фарам өзүнчө эле титиреп бир кызыктай болуп атат да. Өзүнчө эле бирөөлөргө маргайт этип тийишип атат, жогорулдуй болуп эле. Это что может быть? Немеден бир устадан сурасам, жана кузовдун не деди, равномериясын көрсөтө турган датчиктин ошо кузовдон жулунуп түшүп калса, ал ошентип титирей берет, алып кел деди да. Эми силерге көрсөтөйүн дегенде эле титиребей калып атат дагы. Титиребей атат бу чагым. Камераны жаксам эле титиребей калат, чөмүп алды эле, монтип эле жогорулдуй болуп титиреп атат да. Жага болуп атат. Ана. Москва центрдин ичи. Saat 9 болду, заказ деле бербей калды уже. Воскресенье кечинде бирок народ көп бүгүн негедир. Ну-ка титире. Жок, титиребей кал. Ошондо эшикте плюс 3,5-4 градус болуп атат. Аябай что-то мындай машинанын ичин жөн кондер иштетпей эле, печка иштетсең, койт 19-18ге койсоң деле тердетип атат. Ошого анан кийин кондерду коштум бүгүн. 19га койсом деле ысып атам что-то. Негедир билбейм, машинанын ичин. Баштады мына. Давай. Мына титиреп атат да. Мына. Өзүнчө эле маргайт этип тийишип атат. Давай. Что это такое? Я вообще не понял, да, короче. На. Маргайт этип тийишип атат көрүнгөнгө. Вот. Кеттик. Айда. Чүдө. Биякта карап коелу. Вообще сонун кылып тур биякта. Мына жака чейин сонун кылып. Лампаларды илип. Китайский Новый годко кылып. Китайский Новый год башталды да айтса эле. Китайскийче кылып жасап коюптур. Мына базар жок. Китайларга дагы кичине жанагындай поддержка кылып. Москвада дагы неме кылып койгон. Ниле бу жанагындай домпок тоголок илип койгон десе, ошо китайский Новый годко жасап коюптур. Жанагы китайлардан неме кылган байкуштар жакында келебиз дедим, китайларда көрөбүз эми. Ушундай айтгандар, кеттик үйгө эми ушу менен. Этрак барып, токтобосам, түнкү уйку экен. Күнкү уйку экен туугандар. Так что вовремя уктап, вовремя туруш керек экен. Акчанын аркасынан курап жүрөп өткенбиз да күнү түнү уктабай. Ана.